Кыздар, мынакей биз азыр алган өлчөмүбүздүн эсебин монтип чыгарып кагазга жазып алдык. Ушул өлчөмдү биз азыр эсептеп чыгарабыз дагы. Материалды кандай бычабыз ошону көрсөтөм. Мына бизде бул жерде мындай шахматный материалдан тигиле турган сарафан болот. Без рукавка. Жашы чоңураак аялдарга ылайыктуу оверсайз фасондогу сарафан болот. Бул материал бир аз мындай калыңыраак материал. Азыркы сезонго ылайыктуу. Мен бул жерге азыр материалды 4кө бүктөп алдым. Мына спинкасын бөлөк, полочкасын бөлөк, алдын, аркасын бөлөк-бөлөк бычамын деп 2ге бөлүп алдым. Эми ошону мен азыр бирдей эле бычам. Бул жерде эч кандай өзгөрүү болбойт. Себеби биздин фасонубуз оверсайз фасон, алды аркасы бирдей болгон үчүн бир гана желкесинен бир аз өзгөрүү болушу мүмкүн. Ошон үчүн мен азыр муну 2ге бөлүп кыскартып, 2ге бөлүп кыркып алдым. Мынакей менин доскага жазган өлчөмүмдү мен бул жака түшүрүп жаздым. Биз моюндун айланасын өлчөп эле коелу, кийин бычатканда өлчөйбүз дедик эле. Мен бирок бул жерге жаза кеттим. Моюн айланабыздын бардык өлчөмү 70 см чыккан, аны сразу 4кө бөлгөнбүз. 17,5 см туура келди. Көкүрөк айланасы 110 см чыккан, 110ду 4кө бөлөбүз. Мен доскага туура эмес эсептеп жазып алган экенмин. 27,5 болот экен, бирок мен жарымын кошпой эле эсептейм. Муну жарымды дагы жокко эсепке чыгарып койсок болот. Себеби биз бул жарым миллиметр менен адашышыбыз мүмкүн, жаңы үйрөнүп аткандар. Ошон үчүн 27 же 28 деп округлять этип койсок болот. Анан бизде желкебиз дегенде биз желкени мына жерден алдык деп эсептейли. Себеби бул биздин кийимибиздин бүктөлгөн жери позвоночникке туура келет. Же эки көкүрөктүн ортосуна туура келет. Мисалы алды же аркасын болгондо. Мисалы мына аркасы деп айта турган болсок, позвоночниктен омуртка дейби же. Ушул жерден бул жакка карап желкени өлчөгөнбүз. Себеби бул бизде оверсайз фасон. Анан бул жерден биз моюндун чыгарабыз дагы. Кол жагыбызга канча кошулганын анан расчетун алып айтабыз. Моюн точкасынан көйнөгүбүздүн жеңине канча кошулат? Ошону гана примерно 30 см деп жазып турдум. Аны мен азыр бычып атканда материалдан көрсөтүп кетем. Бул булчуңубуз. Биз булчуңубуздун сантиметрин өлчөйбүз. Булчуңубуздун сантиметри өзү канча чыгат? Толук ныктап эле өлчөйбүз, эң жоон жерин. Анан биз жеңибизге 6 см кеңдик коштук. Плюс 6 деп барабар 44 деп жаздык. Бул биздин жеңибиздин айланасы болуп эсептелет. Анан моюндан белге чейин бул жерде биз арткы спинка жактан өлчөм алганбыз. Ошондо мынау бүктөлгөн жерден өлчөнөт. Мисалы мынау жер моюн болсо, моюндан белге чейинки аралык бизде канча болгон? Ошол жер бизде 40 см болгон. Анан жалпы узундук длина изделия деп жаздым. Бул жерге плюс 70 дегенимин себеби бул биз длина изделияны моюндан белге чейин өлчөп 40 см белгилеп алып, андан кийинкисин кошуп эсептейбиз. Общий эсептелет ошондо. Ошондо андан кийин 70 см кошулат экен бизге. 70 же 80 же 1 метр кошулушу мүмкүн. Бул биздин кие турган көйнөгүбүздүн узундугуна ылайыктуу материал кошулат. Азыр бул жерде мен 70 деп жазып койдум, бирок белден ылдый жагына мен материалым канча чыкса ошону иштетем. Себеби менин материалым өтө эсептелүү гана. Длина изделия бизде общий 1,20 чыккан. Общий узундугу 1 метр 20 см чыккан. Бул жерден азыр 40 см моюндан белге чейин өлчөгөн болсок, белден ылдый жагы 70 см болуш керек экен. Азыр бул жерде 2-3 см нары бери расчетко кирип кетет. Мынакей азыр мен сиздерге бычканды материалдан өзүнөн көрсөтүп кетип атат, дагы бир сыйра түшүндүрөм. Нормалар боюнча дагы кеңинирээк токтолуп өтөм. Мынакей кыздар, бисмиллах деп биз оверсайз фасондо тигиле турган сарафаныбызды баштасак. Бул жерде биздин материалыбыз 4кө бүктөлүп турат. Алдындагы, артындагы бирдей бычып кете беребиз. Мына кромка жактары, материалдын чеке жактары бир тарапка карап бүктөлүп турат. Бул жакта болсо мындай бүгүлгөн жагы. Бул жак биздин позвоночник жагыбыз болуп эсептелет. Бул жактан биз колтук оюндусун, бел айланасын оюндусун, жан башын оюндусун ушул кромка жагынан чыгарабыз. Азыр мен бул жерде жогорку видеолордо көрсөтүп кеткендей, мен материалдын могу кырын белгилеп сызып алабыз дедим. Бул жерде менин материалым тегиз эмес болгондуктан мен материалдын кырын мындай белгилеп алам. Материалдын кырынан мен жогоруда спортивный көрсөткөндө айтып кеттим эле. Биз материалдын кырынан ылдыйга карап 4 см же 5 см же болбосо 3 см ылдыйга бир линия сызып, баланс, бул жакты баланска калтырып коебуз. Бул жак бизге желкени бычып атканда керек болот. Ошон үчүн бул жерден мен азыр 4 см калтырып баланска, анан основной линияны сызып алам. Бул биздин желкебиздин сызыгы болуп эсептелет. Основной линияны мына сары сызыктан, бул эми шахматный болгон үчүн шахматныйда бизде бир аз адашуулар болушу мүмкүн, же мына линиялар көрүнбөй калышы мүмкүн. Ошон үчүн мындай кылып
линиянын эмесин атын айтканча кетем. Мына сары линиядан мен белгилеп бул жака 4 сантиметр, мынакей 4 сантиметр коюп баланс сызып алдым. Баланска 4 сантиметр коюп туруп, анан биздин желкебиздин сызыгы түшө турган линияны белгилеп алдым. Эми биз кайсы жерди өлчөйбүз? Мен азыр сиздерге кайсы жерди өлчөп, кайсы жагын каяка каратып кетебиз ошону айтып кетсем. Биз моюндун айланасын азырынча коюп турабыз. Моюндун айланасы бизде кийинирээк көрсөтүп кычам. Азыр мен көкүрөк айланасын чыгарыш үчүн кайсыл жерди өлчөшүм керек? Биз көкүрөк айланасын 27 сантиметр деп, мына бир эле беттин энин айтканбыз, 27 сантиметр деп. А бизге бул жерде тигишке дагы, көйнөктүн кеңдигине дагы эч кандай материал кошула элек. Биз азыр ошо кошула турган боштукту, кеңдикти бычып атканда кошуп, тигишти дагы, кеңдикти дагы бычып атканда кошуп көрсөтүп кетебиз. Азыр бул жерде мен моюндан белге чейинки 40 сантиметр деген жерди өлчөйм. Мына биздин бул сызыгыбыз моюндун сызыгы деп эсептейбиз. Ушул жерден мен ылдыйга каратып 40 сантиметрди эсептейм. Биздики моюнубуздун аркасынан, позвоночник жактан, моюндан белге чейин 40 сантиметр болгон. Бул 40 сантиметрди мен көкүрөктүн айланасын келтирип чыгарып алыш үчүн өлчөп атам. Мына бул жерде бизде 40 сантиметр болот. Мен мындай линия коюп турайын, линейка. Бул жерде жакшы шахматта сызык көрүнбөй калат экен. Ошон үчүн бул биздин материалыбыз ич жагынан бүктөлгөн материал. Сырт жагы бир аз түктүрөөк болуп, өзү байкалып турат. Мен бул жерге канча чызсам дагы боло берет, бирок көрүнбөйт экен мага. Мына шахматта мел менен сызылган сызыктар көрүнбөйт экен. Ошон үчүн мынтип белгилеп, жакшы маани берип карасаңыздар түшүнөсүздөр. Мына жерден мен бел айланасынын 40 сантиметр өлчөмдү, бел айланасынын өлчөмүн чыгарып алдым. Бул жер бизде 40 сантиметр болду. Эми биз көкүрөк айланасын чыгарыш үчүн бул жерди кантип чыгарабыз дей турган болсок, мына бел айланасын өлчөдүк, 40 сантиметр. 40 сантиметрди мына ортосун таап алабыз. 40 сантиметрдин ортосу бизде мына позвоночниктен, бул жакта баягы 3 сантиметр баланс турат. Мына бул жерде позвоночниктен, моюндун айланасынан, сызыгынан ылдыйга карап 40 сантиметр өлчөнгөн болсо, биз ортосун таап алабыз. Ортосу мына бул жер. Бирок биздин көкүрөгүбүз 20 сантиметрден кийин болуп кетпейт. Себеби бул жерге бир аз боштук коюлат. 1-2 сантиметр кеңдик коебуз дагы, бир аз ылдыйрактан 22 сантиметр мына ортосунан бөлгөндөн кийин плюс 2 сантиметр кошуп туруп, мына сызыктан көкүрөгүбүздүн айланасын аныктап алабыз. Ошондо мына бул сызык көкүрөк айланасы болуп аныкталды. Бул сызык көкүрөк айланасы, бул сызык бел айланасы. Бизде жамбаш айланасын дагы алышыбыз керек эле, бирок мен өчүрүп салганмын, жамбаш айланасы бизге кереги жок деп. Себеби жамбаш айланабыз көкүрөк айланасынын энинен ичкераак болгон. Ошон үчүн аны биз өлчөбөй койсок деле болот. Бирок мен көрсөтүп кое берейин, белибизден ылдый карай где-то 20 сантиметрден кийин жамбаш айланасы ушул жерден өлчөнөт. Мен муну сиздерге жөн эле мындай белгилеп кетиш үчүн көрсөтүп атам. Бул 20 сантиметрден жамбаш айланасы. Андан кийин бизге кийимдин узундугун кыркабыз. Эгерде биздин материалыбыз мындан да узун боло турган болсо, биз бел айланасынан баштап ылдый жагын биз толук өлчөйбүз. Ошондо бизде даже 70 эмес 80 сантиметр бар экен ылдый жагы. Мен бар узундукту тиге берем. Себеби менин кайненем узун, эч жерин кемитпей, эч жерин алба, бел айланаларынан эч кандай тарайтпа, бар кеңдикти мага тигип бер деген үчүн мен азыр ошол кеңдиктин баарын сиздерге көрсөтүп атам. Бул жерде 70 эмес 79, почти 80 сантиметр узундук бар экен. Дагы бир кайталап өтөм. Бул биздин позвоночник, желкебиздин линиясы. Бул жер көкүрөк линиясы. Бул жер бел айланасынын линиясы, жамбаш айланасынын линиясы жана длина изделия. Биздин материалыбыздын же көйнөгүбүздүн узундугунун өлчөмү бул жерге дагы сызылат. Бар узундукту быча берем. Ошон үчүн сызыштын кереги жок. Эгер силерде материал узун, мындан да узунураак 3 метр, 5 метр болсо, силер өзүңөрдүн көйнөгүңөрдүн узундугун өлчөп туруп бул жерге линияңарды сызып алышыңар керек болот. Мына эми кыздар, бул жерде азыр мен ар бир линияны өлчөп алдым. Эми биз эң керектүү бизге мына жака менен колтук гана. Ушул жака менен колтуктун өлчөмүн жакшы алып алган болсок, анда көйнөгүбүздүн көкүрөктөн ылдый жагы бизге кандай кылып бычсак дагы өзүбүздүн каалообузга жараша болот. Мен бул жерден дайыма өлчөнүү үчүн моюндун формуласын чыгарбай айтканмын. Биз моюндан точкасынан баштап ылдый карап 30 сантиметр өлчөгөнбүз. Ошондо мен бул жерден азыр биздин ар бир көйнөккө иштетилүүчү формуланы айтып кетейин. Бизде формула мына позвоночниктен, бизде мына материалыбыз бүктөлүп атпайбы? Ошон үчүн бизде мына позвоночниктен
бул жака желкеге карап өзү норма 7 сантиметр болот. 7 сантиметр бизде норма өлчөнөт. Мына бул жер 7 сантиметр бизде моюндун нормасы. Эми бул жерди кыркып кое турган болсок, бизде мойнубуз мындай эле кыска эле тегерек болуп калат. А бизге бир аз кеңирээк мындай моюн керек. Бул как сарафан сыяктуу болот, көйнөк эмес. Көйнөк быча турган болсок, анда биз мынау 7-8, эгерде жакабыз бир аз мындай жагжагайраак болсун дей турган болсок, анда 10 сантиметр кылып туруп норманы чоңойтсок болот. Азыр биздин өзгөрүүсүз нормабыз 7 болот. Өзү дайыма колдонуп келген өзгөрүүсүз нормабыз 7 сантиметр. 7 сантиметр желкеге карап өлчөнгөн норма 7 сантиметр. Мен бул жерди өзгөртүүгө туура келет. Бул сарафан болгон үчүн моюндун айланасы бизде бир аз жайыгыраак болуш үчүн мен бул жерде азыр 12 сантиметрдин расчетун алам. 12 сантиметр кылып туруп ушул жердин расчетун алам. Мынау биздин моюн айланабыздын 7 сантиметр. Нормага биз 5 сантиметр кошуп моюндун кеңдигин алып алдык. Бул жерде азыр бизде 12 сантиметр болду. Эми ошондо бул жер биздин моюнубуздун точкасы болуп эсептелет. Мына бул жерде биздин жанагы сызыгыбыз бар эле. Бул жакшы көрүнбөй атат. Ушул сызыктан мына бул моюндун точкасы деп элестетиңиздер. Ушул сызыктан бул жагы бизге канча сантиметр калды? Бул жагы бизге 25 сантиметр калды. Биз 20 сантиметр кылып койсок дагы болот. Же болбосо бар ээнди чыгарып салсак дагы болот. Бизде бул жерде жеңдер мындай бүгүлүп тигилиши мүмкүн 5 сантиметрге. Ошон үчүн мен азыр бул жерде 20 сантиметр жел моюндан жеңдин колдун узундугун 20 сантиметр кошуп өлчөйм. 20 сантиметрди белгилеп алам. Мына биз азыр моюндун нормасын 7 сантиметрди көрүп алдык. Эми мен ушул жерден сиздерге желкеге чыгуучу норманы дагы көрсөтүп коеюн. Бул жерде бизде бул туурасынан өлчөнгөн 7 сантиметрлик норма. Бул плечого карап өлчөнгөн норма 7 сантиметр. Ылдыйга биз мойнубузга тиреп туруп жака кылбайбыз го. Биз ылдыйга түшүрүшүбүз керек. Бул жерде өзү норма формула боюнча 3 сантиметр мына линиядан 3 сантиметр ылдыйга түшүш керек. Бирок мен бул жерде 3 сантиметрдин 2 сантиметрин гана ылдыйга түшүрөм. Бул бизде азыр спинка бычылып жатат. Аркаңкы материал бычылып жатат. Көкүрөк эмес, арткы материал бычылып жатат. Мен бул жерге 2 сантиметр түшүрөм. 1 сантиметрин каяка алып барам? 1 сантиметрди мен мына жактагы койгон баланстан кошом. Ошондо бизде желкеден ылдый түшүүчү норма 3 сантиметр болот. Мен азыр бул жерге 2 сантиметр гана түшүрүп турам. Бул жака болсо, мынау биз желкебиздин оюлган жерин 12 сантиметр кылбадыкпы? Ошондо мына ушул тушка 2 сантиметр түшүргөн болсом, 1 сантиметрди өйдөгө бере турган болсом, мынау жердеги точкадан ылдый каратып туруп, мынау линия менен мындай тоголок кылып туруп байланыштырам. Мен маркер менен